Урматтуу Дамла, анда сизге бериле турган сурообуздун алгачкы суроосу бул мусулмандар үчүн эмгек миграциясына аттануунун жол жобосу кандай? Деги эле ислам динибиз, шариятыбыз мусулман адам сыртка чыга турган болсо, башка мамлекетке бара турган болсо, кандай эрежелерди, кандай адептерди сакташ керек, карманыш керек? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин динибиз, ислам дини адамдын жашоосундагы адамга пайда келтире турган бардык нерсени ичине камтыган, зыян боло турган нерселерди дагы исламыбыз көргөзгөн да. Мындай болсо зыян болот. Ал биздин ислам динибиз бир эле бул жашоодо гана зыян тартып калбасын эмес, о дүйнөдө да зыян тартпасын. Бир эле бул жашоо эмес, о дүйнөдө дагы пайда болсун, бул дүйнөдө пайда болсун да. Ошон үчүн Аллах Таалам Куранда дагы айткан да: Раббана атина фид дунья хасана. О Аллахым, bu dünyada bizge yaxşılıklardı bergen. Wa fil ahireti hasana, ahirette de o dünyada da yaxşılıklardı bergen. Tozok otundan özüň saktagın degen dualar bekerden emes da. Şol sebepten har bir migratsiya bolup oturgan, sırtka çıkıp işlep gelem, akça taap gelem, bala çakam bagam degenler сөзсүз түрдө биздин шариятыбыз боюнча ошол бара турган жери кандай жер? Кимге барат? Мына бул пайгамбарыбыздын хадистеринде келет эмеспи? Ошол бир жерден оору таркап атса, ал жерге барбагыла. Же ал жерде оору таркап аткан жердеги ичинде калгандар сыртка чыкпагыла деген. Бул деген сөз ар бир нерсеге кадам таштоордон мурун адам өзү ойлонуш керек. Аллах Таалам бизге инсан катары адам баласына шариаттын жолун атайын Куран аркылуу, пайгамбар сүннөт аркылуу, шарият аркылуу берип, андан бизге Аллах Таалам ошону калчап, ойлонуп, ишке ашыруу үчүн неамат, байлык, эң чоң байлык акылды берген да. Биз бул жерде сөзсүз акылыбызды иштетип, мен кайга кетип атам, эмне кылышым керек, шарият эмне дейт, расмият эмне дейт. Ошол себептен сөзсүз түрдө адам өзүн карап алыш керек. Барганда ким менен иштейт, кайсыл жерге барат, жатагы ким менен жатат, каерде турат деп бүт бардыгын шарият ошону карайт. Мисалы, мына эми ажылыкты уюштурууда деле атайын сапарга чыгуу үчүн эрежелер коюлган да. Мисалы, аял киши болсо, сөзсүз түрдө аны алып жүрүүчү, коштоп жүрүүчү, кыйналып калса, ооруп калса, жанында кубат берип туруучу жакыны болуш керек дегендей. Мына шарият сапарды дагы бардыгын жолго койгон. Ошол жерде ибадат болгон соң намаздарыбызды дагы кыскартып берген. Орозо тутуп алган адам сапарга чыкса, орозого ачууга да уруксат берилген. Бул деген сапар, бир жака баруу, бул өзү негизи бир жөнөкөй эле тура калып эле кетип кала турган нерсе эмес да. Ар бирин ийне жүүнө чейин тактап, билип ала турган нерсе.